Assalamu alaikum. Кандайсыздар? Урматтуу KG Кабар каналынын көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен. Мен Бишкек шаарынын Энесай конусунда жүрөм, тагыраагы түндүк тарабында. Бул Дордой базарга жакын, ушул жерден үй сатылат экен туугандар. Дареги мындай. Мен турган көчө бул Алматинка көчөсү. Бишкек шаардан сиздер Аламедин базардан ылдый Дордойго карап түшүп баратканыңыздарда Энесайдын светофору келет. Ошол Энесай конусуна сиздер сол тарапка кирбестен түз эле өтсөңүздөр, мына жерде Hyundai анан Kia тейлөө борбору деп турат, көрүп турасыздар. Ушул жерге жеткениңиздерде эле мына кичинекей көчө менен киресиздер. Ушул эле Kia центрдин арты болуп калат экен. Оңго кайрылганыңыздардан кийин эле 527-үй. Сиздер туугандар мына көчө менен ылдый түшсөңүздөр, дээрлик бир 1,5 километрден кийин Объездной көчө, сол тарапка бурулсаңыздар Дордой. Жана дагы туугандар, бул жерде мектеп, садик бул үйгө жакын экен. Этиги Энесайдын поворотунан кирсеңиздер эле, биринчи көчөдөн оңго кайрылсаңыздар деле туугандар, мына ушул сатыла турган үйдүн экинчи дарбазасынан чыгып калат экенсиздер. Ал жерден түз өтсөңүздөр сиздер Дордой базарына дагы барсаңыздар болот экен. Туугандар, мен сатыла турган үйгө келип калдым. Азыркы Алматинка көчөсү менен биз могу жерден кирдик. Бир 20 метр киргенде эле бул негизи илгери биринчи линия болуп эсептелип турган экен, бирок бул жакта азыр швейн цехтер түшүп, бул жер өзүнчө бир көчө болуп калыптыр. Негизи көчөсүнүн аты Алматинский көчөсү экен. Дареги болсо Алматинская 527 деген даректеги мына ушул алтын түстөгү дарбазага келе берет экенсиздер. Азыр бул жерде ээси менен чогуу. Ассаламу алейкум, кандайсыз байке? Алейкум салам, жакшы. Иштер жакшыбы? Жакшы. Болот а? Агыргөнү сатканга койдуңуз эми? Койдук. Канча сотук жериңиз? Жер 8 сотик. Жер 8 сотик. Чегераңыз мына кызыл песка блоктор окшойт, мына жерге чейин, Ошока чейин. Жакшы. Машина дарбаза бар экен, калетка бар экен деңиз. Демек 8 сотик болсо жериңиз узундан узун экен да аябай, Узуну 80 метр чыгат да, узуну 80. Охо. Ар жагы болсо Алматинка Энесай. Жакшы. Бул көчө менен түшүп кетсе да болот, Биякта болот, бир чоң магазин бар, строительный асфальташ деген моy чоң магазин бар. Ар жакта көп нерселер бар да. Жакшы. Мына Энесайдын башында жанакы эме чоң жолдон, жанакы Энесайдын негизи кире бериш жолунан Дордойго жол бүтүп калдыбы? Жол бүттү. 25 августта асфальт толук ачылды. 2 күндөн ачылат экен да бу жерсе. Үйдү көрө берели анда. Бул жер коммуникация кандай байке? Газ, суу, свет дегендейчи. Газ Кудай буюрса, ноябрь октябрда чөт газ. Центральный канализация бар. Аркасында 22 Энесайда эмеси бар. Түшкөн. Даяр. Жакшы экен. Свет 3 фазабы? 3 фаза свет бар. Үй илгерки үй экен, Илгерки үй. Ремонттор кандай? Ремонт средний. Аварийный эмеспи, жакшыбы? Жок, средний. Сон. Үйдүн алдын көрүп турасыздарбы? Стяжка басылган экен. Бул жерде мына кошунандарак окшойт, алмасы менен бул жан эмне, черешне өткөнбү? Черешне өткөнбү. Жакшы экен. Жүрүңүз, көрсөтө бериңиз анда. Үйдөн баштайбызбы? Үйдөн баштайбыз. Бисмилла деп биз үйдү көрсөтө берели. Мына үйдүн мындай кичинекей кире бериши бар экен. Бул жерден киргениңиздерде эле дароо оң жагында кийим чечме бул жер, Кийим чечме мынакей. Бул жер кухнябы сразу, Чай ичип отура турган жер. Жакшы. Дээрлик бул 1,5 метрден ашыгыраак, бул жагы бир канча метр чыгат? 3 метр чыгып калат, Светти жандырыңызчы. Жалпы үйүңүз канча болуп калат ошондо? Документте 69 квадрат деп турат. 69 квадрат, жакшы экен. Бул жер коридор. Отту бияктан жагасыз? Бияктан жагат. Көмүр менен да, свет менен да жылый берет. Эки менен жылый берет. Сонун экенде. Үй кандай жылыйт кышкысын? Кышкысын жып-жылы. Бул көмүр менен жакканда деле паровой баягы суу менен жылыйбы ошондо? Суу менен жылыйт биякта. Бул жагы бөлөк ошондо, мына. Биякка ал Крашпасканыкы да ал. Ушунда арестонду эми көрүп атам. Эмени, тенди, сонун экен. Бул жагында кол жуумай, коридор. Тушунда болсо, ошондо бул жагы дараткана болуп калат, Дараткана, санузел мына. Бул жерде 3 шарт бар турбайбы? Бул жагында душевой кабина, бул жагында бойлер, туалет, стиральный машина, бул жагында болсо раковина, терезеси бөлөкчө экен, мынакей. Жакшы, сонун шарты менен. Негизи 2 бөлмө дедиңиз, 2 бөлмө. Бул жерден биз залга кирип калабызбы ошондо? Бул жер биринчи бөлмөсү, бул жер зал болот экен. Мына бул күн чыгыш тарабында 2 терезеси бар экен.
Бул жерден баары калса керек мына мебелдериңиз, башка Колун нерселер, калат, ошо турган бойдон калат да баардыгы. баары калат. Жакшы. Мына потолокторун караңыз. Бөлөкчө жасалыптыр. Экитеп күчтүү болуп. Ички бөлмөсү болсо бул жагы жатакана. Жатакана жак. Демек чакан себеги сонун үй деңиз да, кышкысын жылыйт. Жакшы. Бул жагы жатакана экен, мынакей ата-энелер уктоочу бөлмөсү. Бул жагында бир терезеси бар экен. Сонун. Так, кошумча курулуштарыңыз барбы? Кошумча курулуштар ар жакта бар, түнүктө ар жакта тел. Үйдүн артында. Негизи жана айттыңыз эле, бул жерде эки үй салганга дагы мындай эки бөлөк участка кылса деле болот деп айттыңыз эле да жана. Экиге бөлсөк болот. Бияк общий 8 сотик. Сквозной да. Бер жагы Алматинка, ар жагы Жоматикене сай. Суу чыгабы мына жерден? Суу чыгат жерде. Суу чыгат, а? Кора кошу менен суу куясызбы? Бияк Үйдүн арт жагына, огород жагына өтө турган мындай 2 метрлик проход бар экен. Бул жерде көчөдө кол жуумай. Бул жагы эмне бөлмөлөр бул жагы? Бул жака кийим чийимдер, бияка эметебиз, төшөктөрдү бияка. Бияка азыр жабык, бияка эми. Биякта уже кухня отдельно бияк. Бул жакта дагы бир кухня барбы? Биякта бир кухня бар бияк. Бул жабык азыр бияк. Бияк акта кийим чийим дайынап коюлган азыр. Көчө турган болупу? Кирген көрсөтөм да келгенде. Жакшы. Бир бөлмө бул жагы. Бияка 2 бөлмө. 2 бөлмө, жакшы экен. Бул жагында караңыздар, газ плита, болду, вытяжка бүт бар экен, холодильниктерден бери. Жакшы экен. Мындан өтүп, бул жер навес. Бияк навес, бияка строй материал коебуз деп башында эме алганбыз. Азыр күч алганга күч жетпейт. Ошо күч жеткен кишиге беребиз да. Жакшы экен. Ошондой да. Негизи очок кана кылса деле болот экен, бул жерде. Очок кана, бул жанына көмүр кана кылса деле болот экен. Мына туугандар, жана сиздерге айтып аткан участок көрүп турасыздарбы? Тиги жерге чейин. Сиздерге барып дагы көрсөтөбүз. Мына аралык канча чыгат азыр? Бияк 14 метр чыгат. 14 метр, а? Тиги жерден барып бир аз ичкерээк болуп кетет экен. Ар болсо ход жагы 8-20 болот. 8-20. Эки үйгө рассчитанный да бияка. Жакшы экен. Эгер бөлүнсө кайсы жерден бөлүнүп калат эми чама? Аны ченеш керек. Ченеш керек, а? 8 сотик болсо 4 соттон бөлүнөт да ошондо, э? Ооба, 2 сотик. Жакшы. Демек азыр сиз бөлүп саткандан бүтүн эле чогуу эле жери менен эле саткан деп ойлоп атасыз ошондо, э? Ооба. Чогуу эле сатасыз. Чогуу сатсам ошо эмелеп туалет бар экен. Бул качаак болобу дейм да мага өзүмө. Чогуу эле, э? Негизи жерлер канча турат бул жерде участоктор? 4 сотик, 5 сотик жерлер. Участок эне сай биздики могу 4-көчөдөн башталат. Биякта эми 27-25 ар кандай. Баасы ошондой. Баасы ошондой, документтер болду, даяр. Газ келип калдыбы? Газ келип калды. Газ кылса октябрь, ноябрда чөт газ. Сонун экен андай. Бул жагынан демек дагы бир асфальт көчөгө чыгып калат. Бул жактан да биринчи линия болуп калабы бул? Чоң жолго чыгып калабы, э? Мына. Туугандар, көрүп турасыздарбы? Бул жактан да мына чоң асфальт көчөгө чыктык. Мектеп тетиги жерде, э? 200 метрде мектеп бар, садик бар, бүт бар, ошо аптека, септика бардыгы бар ошол жерде. Жакшы экен де. Бул жерде маршрут өтөт. Өтөт, 204-104 өтөт. Жакшы. Жанакы байке мен айтып аткан. Тиги 2 этаж дүкөндүн тушунан эле өтүп кетет да Дордойго ошондо, э? Эне сай Жылматикке кирген поворот ошол жерде, ошол жактан Дордойго чыгат, Советскийге чыгат. Мечит биринчи көчөдө бар, школа биринчи көчөдө бар. Жакшы экен. Садиктер бар экен эле. Садик экен ошол жерде бар да, бар. Жакшы экен. Мына канализациялар дагы өтүп тур. Бул жака канализация киргизген. Центральный канализация келген. Келип бул жерге коюлган. Кесе Бул жерге келген. Келген. Ичине тартып кетиш керек, э? Тартып кетиш керек. Үй салган. Эми может жаңы алган клиент бер жагына жаңы үй салам деши мүмкүн да. Туурабы? Э? 2 кабат үй салам деши мүмкүн. Жакшы экен. Эми баасына токтолуңчу. Баасы канча деп атасыз эми муну? Баасы ошо базар баасы ошо райондо турган баалар 65-63 деп турат. Мен 63 деп атам, сен түшүп беребиз биякты. $63,000 сурап атасыз. Ооба, жок, кымбатыраак десеңиздер, 2ге бөлүп сатса деле болот 4 сотиктен. Бирок участок 4 сотиги 27-500, ар жагы болсо 100 40-41ге болсо болот да. Демек, чогуу алган арзаныраак түшөт экен. Чогуу алган арзан түшөт. Кийин алган киши деле 2ге бөлүп үй жак сатып жиберет, биягын өзүнө алып калат. Ооба. Ооба. Өзүнө каалаганчасын алып алып туруп, каалаганын деле жер кылып сатып берсе болот. Себеби 2 көчөсү тең, 2 тарабы тең сквозной көчөлөргө чыгат экен, чоң көчөлөргө. Жакшы, туугандар, бул жагы Дордой жакын, булди. Өйдөгө Мадина базарга деле жакын, швейн цех иштетсе деле болот экен бул жерде. Даже мына корону көрүп турасыздарбы? Мына жерге бир 2 этаж, 3 этаж чоң эмени салып алып швейн цехти. Аны деле иштетсеңиздер сонун болот экен. Кааласаңыздар квартира салып койсоңуздар дагы болот экен.
Басын айтты, 63 000 доллар деп айтты. Сіздер есіне чалып, байланышып көресіздер. Саудалашып. Документтері қандай байке? Документтері бар даяр, тек паспорт. Купля продажаға даяр. Даяр, а? Өткөрүп бересіз. Өткөзүп бересиз. Ызычысы жоқ документин. Жақсы екен анда. Сіздер чалып көріңіздер есіне. Суралбай қалған сұраулар болса, есіне беріп сұрап көрсеңіздер болады. Экрандагы номерлерге чалып. Саламатта тұрыңыздар туғандар.